мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Айтматов Төрөкул саясий жана мамлекеттик ишмер. Кыргызстанда бети ачылып жок кылынган улутчул Социал Туран партиясынын көрүнүктүү ишмери деген күнү коюлган жана 1938 жылы 5 ноябрда атылган. 1957 жылы акталып партиялуулугу калыбына келтирген. Сөөгү 1991 жылы Чоң Таш айылындагы Атабейит көрүстөнүнө Ариет Аза менен коюлган. Туулуп өскөн жери Шекер айылындагы мектепке Айтматовдун ысымы коюлуп, эстелиги орнотулган. Апасы Нагима Хамзаевна Айтматова теги боюнча караколдук татар. Жергиликтүү театрда актриса болгон. Билимдүү, эл оозуна алынган, акылдуу аялдардан болгон. Анын атасы Хамза Каракол шаарындагы бай жана интеллектуал татарлардан болгон. 1942 жылы Экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен Чыңгыз Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Айтматов 14 жашта эле. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап коет. Ошол кезде жаштардын арасында кирилче кат тааныган улан-кыздар саналуу гана калган эле. Жаш Чыңгыздын башына кыйынчылыктар түшөт, бирок ал баарына чыдамкайлык менен туруштук бере алды. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Дзюдо» деген аталышта 1952 жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланат. Анын чыгармачылыгы ишиндеги бурулуш 50 жылдардын ортосунда башталат. Бул жылдары «Бетме-бет», «Жамиля» повесттери кыргызча жана орусча жарыкка чыккан. Адам мүнөзүнүн психологиясын ачууда «Бетме-бет» повести кыргыз прозасына жаңылык катары кирген. «Кызыл жолук жалжалым», «Ботокөз булак», «Биринчи мугалим», «Саманчынын жолу» деген повесттеринде жазуучунун нравалык, философиялык изденүүлөрү андан ары тереңдеп, чеберчилиги бийикке көтөрүлгөн. Эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур таянга татбас эле. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче, бактылуу кезинде да билинет. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишеним.